Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Таалам жардам менен биз кабырдагы 3 суроо болгон Аллах Тааламды таанып билүү билими, ислам динди далил менен таанып билүү билими, Аллах Таалам жиберген пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү билими үйрөнүүдөбүз. Бүгүн ушул экинчи негизде улантуудабыз. Мына ушул ислам динди далил менен билүүдө ошонун эң биринчисинде исламдын 5 рүкүнү, ошонун биринчиси келиме дегенбиз. Келиме Аллах Тааламга болгон жалгыздыгына, анын эч кандай шериктиги жоктугуна, ал өзү гана ибадатка татыктуу экендигине мусулман адамдын күбөлүк бериши. Мына ошол күбөлүк бергенде мусулман адам ошол нерсени билип, баяндап, күбөлүк өтүп, ачыктап, аныктап, адам күбөлүккө кандай өтөт, так ошондой күбөлүккө өтөт. Мына ошол күбөлүгүн билген билимине каршы келбеш керек. Аллах Тааламга жалгыз өзүнө гана ибадатты арнаш керек, анын шериги жок, ал жалгыз дегендей ибадаттарнооду жалгыздоо дедик. Жана ошол ширк кечилгис күнөө экен. Мына ошонун биринде тек гана жалгыздап коюуда же ага шерик кошууда эле ширкке түшпөстөн, кээ бир учурда адам Аллахтан башкага бир затын арамын арам деп, адалын адал деп көрүү менен дагы Аллах сактасын башка бирөөнү кудай кылып алууга барабар экенин дагы кабарладык. Ошол жерге келгенде токтоп калганбыз. Бул Тауба сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таалам Куранда ошо мурунку коомдогу адамдарды баяндап эскертет. Алар өздөрүнүн жана церковдеги попторду, рухбандарын, бул жөөттөрдүн башчыларын Кудайдан Аллах Тааламды таштап, ошолорду роб кылып алышты. Жана Мариямдын баласы Иса алейхиссаламды дагы эмне деп баласы аны Кудай деп сыйынып албады. Болбосо алардын бардыгы ома умиру илля лиябуду илахан вахида, бардыгы жалгыз Аллахтын Тааламдын өзүнө гана ибадат кылышка буйрулду эле деп. Ва иттихадул ахбар вал рухбан мин дунилlah, Аллах Таалам аларды эмне деди? Роб кылып алышты деди. Эмнеге десе, Аллах Таалам арам деп койгон нерселерди өздөрүнүн кожолору, молдолору, мындай айтканда башчылары адал деп койсо ошого баш ийип кеткендигинен. Ва тахрими ма ахаллахуллах, Аллах Таалам эмнени арам адал десе, ошо башчылар арам деп койсо ошого баш ийип кеткендигинен. Будан жыйынтык келип чыгат, кээде адам Аллахтын буйругуна каршы келген адамдарга баш ийип кетүүдө, Аллах Таалам адал деп койгон нерсени башка бирөө арам деп койсо ошого баш ийип кетүү, арамды адал деп, адалды арам деп. Бул дагы башкаларды Аллахтага теңеп кудай кылып алууга барабар. Кайсы учурда идакану юхаллилуна ма харрамаллах. Эгер Аллах арам дегенди алар адал кылып беришсе, эгер Аллах Таалам арам дегенде алар адал деп кылып берсе, ошол нерседе кайсы бир махлукка баш ийип кеткен болсо, ал ким гана болбосун, ата-эне болобу, башчы болобу, молдо болобу, сен кумир деп коюп тутуп жүргөн, урматтаган адамың болобу, ошолдун сөзү шариатка, Аллах Таалам китебине каршы келип калса да ошого баш ийип кеткен болсо, же ошонун мыйзамына, ошонун буйругуна, анда роб кылып алууга барабар. Себеби адамдарга милдеттендирүүчү, бул арам, бул адал деген ал молдонун сөзүнөн же бир башчынын бирөөнүн эмес, ал Аллах Таалам. Бул шариат, арам, адал деген нерсе, бул шариат деди. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах Таалам баяндаган. Бул кайсы учурда болду дедик? Өткөн сабакта ушул жөөттөрдөн бир топ делегаттар пайгамбар алейхиссалату вассаламга келип, талашып, тартышып, анан аларга мубахалага чакырып, мубахала деген каргыш айтуу деген, эгер акыйкатта болсоңор, анда биз жалган ушул чакырыгыбызда жалганда болуп калсак, Аллахтын наалаты жаасын, каргыш жаасын деп каргыш айтуу. Мына ушул нерсени алар айта албай кайтышты, христиандар. Анан даватындагы кабыл алган жок пайгамбар алейхиссалату вассаламды. Анан Аллах Таалам айтты, эгерде алар кабыл кылбай, моюнсунбай, ынанбай кеткен болсо, анда айткын эй Мухаммад деди. Эмне деди? Факулу шхаду би анна муслимин. Биз силерден олакпыз. Биз Аллахка моюнсунган имандуу мусулмандарданбыз деп айткан деп. Эмне деп күбөлүк келтириле деди? Шхидухум аля аннакум муахидуна ва аннахум куффар. Силер жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган мусулмандарсыңар, ал эми алар капырлар экенин баяндагыла деди. Байину лахум бутлана ма хум алей. Алардын жалганда экенин баяндагыла деди. Фа фи хадил ая аль-бараа мин динил мушрикин вал мусараха бидалик. Мына бул аятта дагы мусулман адамдар өз дининде ушул ширктен, капырчылыктан ачык айкын алыс экенин баяндап жүрүшү экенине далил бар туугандар. Аллах Таалам не деди? Эй мусулмандар, күбөлүк берип, силер ачык болгула деди.
ошол Аллахтан башкага сыйынган адамдарга булардын да сыйынуусу туура, өз үчүн, биздики өзүбүз үчүн туура деп түшүнгөн кээ бир мусулмандар бар. Мындай күбөлүк берген күбөлүгү жарабайт. Сен күбөлүк берип атасың да меники туура деп. Жалгыз Аллах гана өзү гана ибадатка татыктуу, андан башканын баары татыксыз, жалган. Булар кур, шор жөн эле кыйналып сыйынышып атат деп ошонун жалган экенин мусулман адам ачык айкындаш керек эле. Булардыкы өз үчүн туура, биздики өз үчүн туура дегендин күбөлүгү жалган. Бул аятта ачык айкын важип экенин баяндалып турат. Аллахка шерик кошуп ибадат кылган адамдардын ибадаты жалган экенин. Ал жөндөн унчукпай коюу болбойт экенин. Мына ошондой сыйынып жүргөндөргө, буттарга, Аллахтан башка нерсеге сыйынып жүргөндөрдүн бул кылганы ширк экени, ал жалган экенин баяндоо бизге милдет туугандар. Ар кимдин өзүнүн кудайы бар, ар кимдин сыйынуусуна сый көргөзөлү деген түшүнүктөгү адамдар бар. Андай болсо дават деген өлөт, жакшылыкка чакырылуу деген өлөт, жамандыктан кайтаруу деген өлөт. Бул мусулман үммөтүндөгү мындай жок мындай нерсе исламда. Кимде ким ушинтип чакыра турган болсо, анын дини Аллах сактасын жолу туура эмес. Мына ушинтип бир нече далилдерди эскертип келип, акырында жыйынтыктайбыз туугандар. Бул Аллах Тааламга келмеде күбөлүк келтирүүдөгү эки рүкүн бар дедик. Биринчиси жокко чыгаруу, экинчиси тастыктоо деди. Ла илаха иллаллах деп биз ла илаха деп жокко чыгардык. Аллахтан башка сыйынуучу заттардын бардыгы, Аллахтан башка сыйынып келе турган учурларды, абалды, ошо заттардын бардыгы татыксыз экен, алар жалган экенин эмне кылып атабыз? Жокко чыгарып атабыз. Биринчи рүкүндө. Рүкүн деген бул устун, негиз деген сөз. Бул куласа келмең кулайт деген сөз. Бул куласа күбөлүк бергениң кулайт деген сөз. Анан тастыктап атабыз. Жокко чыгарып эле тастыктап койсом эмне болот? Анда адам атеист болуп калат анда. Бүт нерсени атеисттер эмне кылат? Бүт нерсени жокко чыгарат да. Эч кимге сыйынбайм дейт да. Ошон үчүн мусулман адам жокко чыгарбастан тастыктайт. Кимди? Жалгыз Аллах Таалам гана өзү гана ибадатка татыктуу деп тастыктап атабыз. Анан Аллах Тааламды гана тастыктап коюп, жокко чыгарбай койсо, бул дагы туура эмес болуп калат. Анда жанагындай болуп калат. Биз Аллахка сыйына беребиз, булар тигилерге сыйына берсин. Алардыкына да сый көргөзөбүз, алардыкы деле өзү үчүн туура деген нерсе келип чыгат. Ошон үчүн мусулман адам жокко чыгаруу менен тастыктоо келименин рүкүнү деген ушул туугандар. Мунсуз келиме ла илаха иллаллах деген келименин мааниси чыкпай калат. Максаты орундалбай калат, ишке ашпай калат, күбөлүк берүү туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мурунку сабактарда айткам, көп адамдар ла илаха иллаллах келимени туура эмес которот деп. Аллахтан башка кудай жок, Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка рызкы берүүчү жок деп. Бул Аллах Тааламдын эле мындай улуктаганга эле барабар да. Ал ла илаха иллаллахнын негизги мааниси эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ла илаханы айткыла кутуласыңар деп капырлар менен мушриктер менен күрөшүүдөгү келименин максаты талабы эмес. Эгерде айрым адамдар которуп жүргөн келименин мааниси болгондо, анда мушриктер деле пайгамбарыбыз менен "О, туура айтасың, Мухаммад. Биз деле ушуну айтабыз" деп келмек да. Алар да Аллах Тааламга ишенген. Ушу келименин мааниси алар сыйынып аткан жанагы буттарга, ширктерге каршы экенин, ушу келимени биз моюндасак, күбөлүк келтирсек, ушуларды таштайт экенин алар түшүнгөндүктөн пайгамбарга каршы чыгып, согуш кылып, алар ошондой жанагындай талаш тартыш болду да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө адамдар түшүнбөгөндүктөн келимени айтып коюп деле сыйкырчыга бара берет. Келимени ла илаха күбөлүк келтирип деле арбактарга сыйына берет деп мисалдадык. Бул эки рүкүнү туугандар. Андан кийин ушул келименин 7-8ге жакын шарттары бар. Рүкүн дегенде билдик, устун деген бул анын сырткы тараптагы нерсени айтылат. Ал эми шарт деген бул ичиндеги нерсени айтылат. Ушу келименин шарттары бар. Биринчи шарты илим. Илим дегенде бул илим караңгылыктын, билбестиктин карама каршылыгы. Кимде ким келимени айтып, бирок билбей турган болсо, тили менен айтып, бирок маанисин билбесе, бул келиме пайда бербейт адамга. Мындай айтканда, келтирген күбөлүгү жараксыз болуп чыгат кийин. Кантип сиз билбей эле күбөлүккө келтиресиз? Азыр мен айтсам, көрбөй эле көрдүм десем, укпай эле уктум десем, билбей эле бир жерде тастыктап, анан бир нерсени жокко чыгар айтып атсам, билбей эле. Ошол адамдын күбөлүгү жарайбы? Жарабайт да. Ошон үчүн келимени келтиргенде эмнеге эки рүкүнү бар, шарттары бар, келименин максаттары бар, келименин талаптары бар, муну бил деп алымдар эмнеге чакырып атат? Ошол сен айтып аткан келимени бил деген сөз. Билбесең, келимен пайда берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө канча адамдар келимени билбей эле айткандыктан жанантип
келмеге каршы келе турган кадамдар жасай берет. Ошол жасап аткан кадамы, кылып аткан амалы, сүйлөп аткан сөзү, ишенип аткан жүрөктөгү ишеними келмеге каршы экенин билбейт жада калса. Бул жакта ла иляха илля айтып атат, биягында түшүнүгү, сөзү, амалы ла иляха иллаллах каршы келип атат. Эмнеге? Себеби ла иляха илlalloh келменин билбегендигинен. Алла сактасын. Ошон үчүн адам ошо шарт деген сөз мунсуз даратың жок болсо намазың кабыл болбойт деп баарыбыз билебиз, Гусул албасаң намазың кабыл болбойт деп. Орозонун да шарттары бар. Орозонун шарттары, намаз шарттары бар. Тура бардыгыбыз билебиз аны. Келмeye келген адамдар билбейт. Көбү жеңил карайт же маани бербейт. Дараты жок окуп калса барып кайра намазын не кылат? Кайталап окуйт. Эстеп билип калса, деп даратым жок окуп калыптын деп. А келмени айтып жүрө берет. Ай 7 шарты бар го десең, айтып бере албайт. Биринчиси эмне экен? Илим экен. Илим деген билүү. Ушу келменин маани, маңызын, талабын, максатын, үркүндөрүн, шарттарын бил деген сөз. Экинчиси якин. Якин деген эмне? Якин деген күмөн саноонун карама каршылыгы. Келмени келтирген адам, билген адам якин менен ачык айкын болуш керек. Но күндү кандай көрүп турасың? Ачык айкын болуп турабы? Шек жок. Күндү эч ким ай дебейт. Күндүздү эч ким түн дебейт. Акты эч ким кара дебейт, караны эч ким ак дебейт. Но ошондой айкындыкта, ачыктыкта шек санабастан, экеленбестен, Кудай барбы, жокпу, чын эле жалгызбы, жалгыз эмеспи, андан башка кудайлар чын эле барбы же жокпу деген шек жок. Тилекке каршы кээ бир адамдарда ушул якын менен билбегендиктен кээ бир адамдарда шек бар. Көрүп келген адам бар бекен деп келе шек санашат. Намаз окуп жүрүп деле бул адам түбүнө көрүп келген сүйлөйт экен деп шек санагандар бар. Көрүп келген да пайгамбар алейхиссалату вассалам тозокту да көрүп келген, бейишти да көрүп келген, миражга чыгып келген, пайгамбарларга жолугуп келген, 7 кабат асманга чыгып келген сыйрада бар го. Анан бул экинчиден биз ушул келме келтирүү менен биз көргөндөй иман келтирип атабыз да. Көрбөсөк дагы көргөндөй Аллах Тааламга сыйынабыз. Тозок бар экенине, бейиш бар экенине иман келтирдик да. Аллах Таалам жалгыз экенине буйругун буйруктай, тыюусун тыюудай иман күбө келтирип атпайбы? Эртең жана сотко келсең күбөгө өтүп кой. Ушуну көрдүң го деген адам барат го. Эч кыжалат болбостон, көргөнүм ачыгым айтып коеюн, жалган таркап кетпесин, тигил адам зулумга чыгып калбасын, күбөсү жок экен деп эмне кыласың? Көргөнүң айтасың да. Күбөлүккө келтирүү деген туугандар бул олуттуу нерсе. Мусулман адам моюн сунуп, ынанып, иман келтирип, күбөлүк келтирип кирип келди. Аллахым сага гана сыйынам, сен жиберген пайгамбарга мен баш ийип жашайм деген сөз. Буйругун буйруктай, тыюусун тыюудай, ошонун көргөзүп берген сүрөтү менен, шариаты менен чийип берген рамкадан чыкпай өмүрүмдү өткөрөм деген сөз. Ла иляха илlalloh Мухаммад расул. Анан күмөн санап отурса, пайгамбарга баш ийсемби же тиги молдого баш ийсемби деп. Пайгамбардын сөзү мен адатыма каршы келип калсам эмне кылам деп. Ошон үчүн мусулман адам ла иляха келтиргени якын менен, акыйкат ушул деп. Ушул жалгыз Аллах өзү гана ибадатка тартыптуу. Башкалар деле сыйынып атса, алардын деле арбактары пайда береби, алардын деле сыйынуусу балким туурадыр деп шек санап атса. Тилиңизде айтып атасыз ла иляха илlalloh деп. Аллах гана ибадатка татыктуу деген сөз жаңырып, даңазалан айтып атат. Бирок ошол учурда эле шек санап атасыз. Булардын деле Кудай кайсы бир деңгээлде татыктуу болуш керектигин. Эмне болот ушундай ишенген адам? Келме жардам бербейт туугандар. Бул адамда шек бар. Сиз четке кага албадыңыз күбөлүңүздө. Өзүңүздөгү сыйынып аткан Аллах Тааламды тасыктай албадыңыз. Шек деген эмне? Күмөн саноо. Бул туурабы же тиги туурабы? Мунун деле Кудай чын чыгар, меники деле чын чыгар. Баарыбыздыкы эле чын чыгар деп шек санап атса, Аллах сактасын. Үчүнчүсү, келмеде ихлас болуу. Ихлас деген эмне? Ихласта тунуктук. Ихластуу бол деп коет го кыргызда. Ихлас деген Аллах Тааламга сыйынып аткан сыйынууңда эч кимди шерик кошпо деген сөз. Эч нерсени аралаштырба деген сөз. Могу суу туп-тунук экен деп айтабыз го. Бул деген эмне? Икир-чикири жок, эч булаңгыры жок. Тап-таза деген сөз. Мына ошондой ибадатыңда тунук, тап-таза Аллах Тааламга сыйын, эч кимди шерик кошпостон деген. Бирөөлөр үчүн эмес, уктуруу, көргөзүү, көрүш үчүн же бир максатка жетиш үчүн. Ихлас дегенде дайыма билиң, ширктен оолак болуу деген сөз. Тилекке каршы кээ бир адамдар муну түшүнбөгөндөн дагы келмени айтып коет дагы, келме айтууда билбейт ушу мен ихластуу болууга вада бердим деген сөз. Келме айтуу менен мен эч кимди шерик кылбайм деген сөз. Анан жанагы төргөчүлөр кабырларга барат, башка жерлерден үмүт кылат, ибадатында шерик кошот. Ибадатында шерик кошууда кайдан да ихлас болот.
анда дагы келменин маани бузулат. Бул жерде кимде? Мушриктердин дини ушул болгондо. Мушриктер Аллахка сыйынган алар. Аллах Тааламга да сыйынган, бирок ибадатында шерик кошушкан. Кээде түз сыйынган, кээде шерик кошкон. Ошентип не болду? Алардын ибадатында ихлас болбогондуктан мушрик болушту. Анан бүгүн бир адам мусулманмын деп ортомчуларды коюп атса, шерик кошуп аткан болсо, үй бакчыларга ишенип аткан болсо, төргөчүлүк ишенип аткан болсо, жылдыздар менен төргө ачып аткан болсо, жакшылык жамандыкты Аллахтан деп билбесе, дагы бир сыр коркуулары болсо, башка жерлерден каякта ихлас болот? Төртүнчүсү келмен шарттарынан. Чынчылдык деген эмне? Чынчылдык жалганчылыктын карама каршылыгы. Адам тили менен айтып коюп, өзү жүрөгүндө чынчыл болбосо, жүрөгүндө ишенүү жок болсо, ишенбесе, айтып аткан сөзүнө, маанисине ишенбесе, анда бул Аллах сактасын, мунафыктардын иманы болот. Эмнеге? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда мунафыктар ооздорунда келмеси болгон. Мечиттерде намаздар болгон. Акырын куптан менен багымдатта баягы илең булаң адам көрүнбөйт, ал убакта келбей койгон. Акырын бешим менен асырга, шамга келе берген. Кайсы бир максаттарды көздөп, элден уялгандыгынан, же жана олжого жетип калайын, же ушул жерде жашап калайын, элме дейт, тилме дейт деп ишенбесе деле келмен айтып, мусулмандар менен бирге жүрө берген. Жүрөгүндө бирок чынчылдык болгон эмес. Тилекке каршы кээ бир адамдарды ушул мусулман чөлкөмдө туулуп өсүп калгандыктан, мен динди таштап салсам мени эл бузар дейт, өз дининин ак болуптур, динин таштап кетиптир дейт, жаназа буйругу калат, мусулмандардын мүрдөсүнө көмүлбөй калам, элми дейт, туугандар мени бузуп салат, бөлүп салат деп ичинде корккондугунан эле намаз окуп, корккондугунан эле орозо тутуп, мусулманчылыгын алып, бирок жүрөгүндө жек көрүү, жаман көрүү болсо, анда ал Кудай сактасын, ошо мунафыктардын дининде эле жүргөн болот. Чынчылдык жок. Ал чынчыл имандыкта эмес, ошол дүйнөнүн бир кызыкчылыктарынын арасында мусулманчылыкты көргөзүп жүрө берет. Себеби ошонун артында электорат бар, адамдар ээрчийт, адамдардын арасында. Антпесе мен бөлүнүп калам, чыгып калам деген нерсе бар. Ошондуктан өзү мусулман кылып көргөзүп жүрө берет. Бирок ичинде эмне бар? Шек десең шеги бар, жалганга чыгаруу жалганга чыгаруусу бар, Кудай сактасын. Мындай келме адамга эмне алат? Өлсө жардам бербейт кабырда. Роббиң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким дегенде, ха деп оозуна келбейт, Алла сактасын. Мына шарттары деген туугандар. Шарттарды адам буларга өзүнчө кенен токтош керек, туугандар. Чынчылдык, ихлас, якын, шек, илим, жахил деген буларга биз китеп узарып кетпесин деп, кийин ушул ла илаха иллаллах келменин шарттары деген сабактарга кайтып угуш керек. 5-ден сүйүү болуш керек, бул да шарттарынан. Келмени айтып, ушу келменин ээлерине болгон сүйүү болуш керек. Ким бул? Мусулман момундарга. Ушул келмеге болгон сүйүү болуш керек. Бул эмне? Таухидке болгон, Аллахтын жалгыздыгына, Аллах Тааламга болгон ибадатка сүйүү болуш керек. Бул боюнча да аяттар келген. Мусулман болуп туруп Аллахтын өкүмдөрүн жек көрсөң, жалгыз Аллахка сыйынуучу кадамды жек көрсө адам, сүйө албаса, намазды сүйө албаса, ибадатты жакшы көрө албаса, жүрөгүндө жек көрүү болсо, кысылуу бар болсо, жалган ээлерин жакшы көрүп, мусулмандар жаман көрө баштаса, мен мусулманмын десе деле, Аллах сактасын, жүрөгүндө жек көргөндүгү алардын амалын жок кылууга себеп болот. Иманын, исламын жок кылууга себеп болот. Ал чынчыл адам болгондон кийин адам жакшы көрөт. Жалгыз Аллах Тааламды жакшы көрөт. Жалгыз Аллахка сыйынгандарды жакшы көрөт. Ибадатты жакшы көрөт. Ширкти, капырчылыкты жаман көрөт. Мына ушул келмен шарттарынан эмне? Сүйүү да бар. Келмеге болгон сүйүү, ушунун ээлерине болгон сүйүү. Ал эми сүйө албаса, ээлерин, ушул келменин ээлери мусулмандар. Келмени сүйө албаса, таухидти сүйө албаса, ширкти жек көрө албаса, анда келме пайда бербейт. Бул боюнча да далилдер көп. Андан кийинкиси инкыятты. Инкыят деген эмне? Байлануу, моюн сунуу деген сөз. Мунун карама каршылыгы жүз буруу деген сөз. Таштоо деген сөз. Мындайча айтканда, мусулман адам өзүн моюн сунуп киргенден кийин жалгыз Аллахка гана ибадат арнайм, анын шериги жок дегенден кийин байланды деген сөз. Моюн сунуп, байланып кирди болду. Мойнума алдым, мусулман болдум деген менен адам байланат. То есть мусулман болуп жүрүп бир күн кайра каршы чыгып, кайра кире бербейт деген сөз да. Мусулман болуп жүрүп бир күнү таштап салбайт кайра туруп. Анан кайра баштап кетпейт, андай эмес. Ярот деген ошо жүз буруу, таштоо деген сөз билесиздер, таштап салат кээде. Намазын таштап салат. Бир күнү карасаң Аллахта сыйынбайт да, жана таш не деп коет, таштар сыйынган жерлерге, ширк кылган жерлерге барып калат кайра. Алардыкында бир күн жактап калат. Силердики деле бир жети туура деп. Кайра мусулманчылык жактап калат. Ада байлануу жок да. Каяктан пайда болсо жака баш ийип жүрө берет. Мусулман адам андай эмес.
келмеде байланат жалгыз Аллахка гана сыйынам деп ушул мени өтөт болду. Андан башка сыйынч заттарды эч убакта моюн сунуп баш ийбейт ал нерседе. Аллахтын буйруктарын аткарып, тыйгандарынан тыйылып, келме келтирди да бул. Күбөлүк келтирди да. Мына ушул күбөлүктүн өкүмдөрүн, талаптарын, максаттарын алдында жүрөт дайыма. Анан келмени айтып алып, өкүмдөрүнө, шариаттарына баш ийбесе, моюн сунбаса, ынанбаса, байлана албаса ал нерсеге. Анда бул келме эмне кылат? Пайда бербейт. Келме айтып жүргөн менен. Андан кийин дагы шарттарынан кабул деп коет. Кабул деген кабыл кылуу. Келмени айтып адам кабыл кылбаса, эмнени кабыл кылат? Келменин укуктары бар. Келменин талаптары бар. Келменин акылары бар. Келмени айтып туруп, бирок акылларын бербесе, укуктарын аткарбаса, бул учурда адам эмне кылган болот? Келмени четке каккан болот. Себеби келменин талаптары бар, максаттары бар. Мисалы, пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда өткөндөн кийин бир топ мусулмандар не деди? Биз зекетти бербейбиз деп чыкпадыбы? Айрымдары намаз окубайбыз деп чыкты, мисалы. Ошондо Абу Бакр эмне деди? Аллахка касам ичип айтам деди. Булар менен мен согушам деген. Эмнеге булар мусулман болуп туруп намаз окубайт? Эмнеге булар мусулман болуп туруп зекетти бербейт? Зекет бул ла илаха иллаллахтын акысы го. Ал күбөлүк берди го. Мен кабыл алдым деп туруп, алар менен күрөшкөндө. Зекет бул Аллахтын акысы го. Бул мусулмандардын акысы го. Кедей мусулмандардын акысы. Келме келтирген адам, чынчыл адам зекетин бериш керек. Келме келтирген адам намаз окуш керек деп мусулмандардын амири эмне кылган? Буйрук берген да. Бул келмеңер туура эмес, мындай жол менен деп. Андан кийинки шарттары дагы акыркысы бул албара минаш ширк. Оолак болуу деген туган. Оолак болуу мусулман адамда картина болуш керек. Эмне деп коет? Чек болуш керек. Ошол чекте мусулман адам сакталбаса, кабырга жуурулушуп кирип кетет. Акыйкат менен арам, акыйкат менен жалган айырмаланып туруш керек да. Адилеттүүлүк менен зулумдук айырмаланып туруш керек. Чындык менен жалган айырмаланып туруш керек. Ошондой эле ширк менен таухид, Аллахка сыйынуу менен Аллахтан башка сыйынган нерседе мусулман адамдын ишениминде, жашоосунда, аралашуусунда айырмаланып туруш керек. Аль-бароа деп коет. Мындай чыкканда ширкти таштап, жана ширк кылган адамдардын ээлеринден шек менен жүрөт. Ибрахим пайгамбар айткандай: "Ва ид кала Ибрахиму лиабихи ва каумихи". Ибрахим өзүнүн атасына айтты. Билесиздер, атасы буттарды жасап саткан эле, барастарды колдогон эле. Керек болсо ушулорду буттар жасап саткан адам болгон. Өзүнүн атасына айтты жана коомуна айтты: "Иннани барау мимма та'будун". Мен оолакмын. Мен силерге шерик эмесмин. Ушул нерсеңерди колдобойм, коштобойм, бирге болбойм бул нерсеңерди деп чекти койгон, бароо кылган. Анан жана туугандардан жана айттык го. Сеники деле туура өзүң үчүн, меники да туура өзүм үчүн деген ишеним ал туура эмес ишеним ал. Анда келменин максаты ишке ашпайт туган. Аль-баро деген чек кой. Алардын жолу жалган экенин адам баяндап туруш керек, кабарлап туруш керек, күбөлүк берип туруш керек. Мусулман адам өзүнүн бергенден кийин ушул нерселерди чек коюп, мына ушул 7-8 баардыгы эмне экен? Ла илаха иллаллах келменин шарттары экен туугандар. Мына ушул шарттарга кайсы бир адам каршы келсе, анда келмеси жардам бербейт. Келме анда кайрадан келмени келтирип исламга кириш керек болуп калат туугандар. Тагдырды четке какса, акырет күндү четке какса, тозокту четке какса, кабырды четке какса, билесиздер кандай өкүмдөр? Намазды четке какса, орозону четке какса, бул жөн эле диета болбогон нерсе. Жөн эле деп атса, намазды айтып атса, жөн эле бул физарядка. Умраны четке кылса, бул пайгамбар жөн эле урпактарына бизнес кылып кетиптир. Мына ушул Аллах сактасын келмени өзү күбөлүк белтирген ыйманды четке какуу туугандар. Ошон үчүн адам билбеген нерсесине душман деп коет. Адам билбесе келмени айтып жүрүп деле ыргып кете берет, четке какып салат, Аллах сактасын. Ошон үчүн адам бул билбеген нерсе кээде шылтоо жок ал. Азыр үзүр жок, бүт нерсе бар. Интернет турат, мына алымдар какшап сайрап атат, китептер турат. Ар бир адамдын окуган тааныштары бар, сурап, кайсы нерсе намазымды бузат деп үйрөнүп атпайбы? Намаз даратты эмне бузат деп. Бир дарат алып алсаң болду да жүрө бербейсиң да. Дарат бузуа турган нерселерди үйрөнүп атабыз. Намазды эмне бузат үйрөнүп атабыз. Шарттарын билип атабыз. Шарт ишке ашпаса кабыл алынбайт экен, болбойт экен деп. Жана өлкөгө деле бирөө келип турист болуп, мигрант болуп келсе, шарттары бар да. Кыргызстанда кирип келгенде кандай университетке капшыра шарттары бар. Аттестатың болуш керек, бул болуш, антпесең университетте окуп жүрө бер. Киргизеби сени? Айтат да, кана аттестатың гана, бунун гана деп шарттар бар бүт нерседе. Анан бар ошол талаптагыдай аткарсаң, анан ошол жерден диплом аласың, ошол жерден билим аласың, пайда аласың дегендей бүт нерсе. Анан мен мусулманмын деп коюп жүрө берип, элдин агым менен кошо жүрө берсең, бирок ичиңде мусулманчылыкты буза турган кадамдар болсо, сөздөр болсо, ишенимдер болсо, элдин агым менен жүрөгүм менен кошо бейиш кирип кетем деген болбойт анда. Ар кимиз өзүнчө
сурак беребиз. Ар кимибиз өз абалыбызга жооп беребиз. Эл ушундай кылып жүрүптүр, мен деле ошентип кылып жүрдүм. Жанагы мунафык капыр да ушинтип айтат да. Адамдар айтчу эле, мен да айтчу элем дейт. Адамдардан укчу элем дейт. Көрдүңүздөр, пайда бербеди укканы. Адамдардын айтканын бул дагы айта бергени пайда бербеди. Себеби эмнеге? Ал нерсени ынанып айткан эмес да. Ал нерсени шарттарын сактап айткан эмес да. Алла сактасын. Ошон үчүн келменин рүкүндөрүн, шарттарын, талаптарын, максаттарын мусулман адам жакшы билиш керек туугандар. Аллах таалам баарыбызга акыйкатты акыйкаттай көргөзүп, ошону карманууга насип кылсын. Жалганды жалгандай көргөзүп, ошол нерседен улак болууга насип кылсын. Бизге уккан кулак, көргөн көз, сезген жүрөк берсин. Пайдалуу илим насип кылсын. Үйрөнгөнүбүздү, үйрөнүп аткандарыбызды пайдалуу кылсын. Акыретте жакшылыгыбызга себеп кылсын. Бизди адамдардын жакшылыгына, хидаятка түшүшүнө, жакшылык эшиктеринин ачылышына себеп болуп, жамандыктардын эшиктери жабылышына себеп кылсын. Аллах таалам өзү бизге берекелүү өмүр берсин баарыбызга. Wa sallallahu ta'ala ala khayr khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.